Жалал Абад шаарында Жаштар кемп 2019 аталышындагы конференция өттү. Ага шаардык мэриянын жаштар комитети, Кыргызстандын ар аймактарынан келген активдүү жаштар, мекеме уюмдар, студенттер жана окуучулар катышты. Иш-чара IT жана инновациялар, бизнес жана туризм, коомго кызмат кылам, жаштарды ишмердүүлүгү боюнча 4 багытта жүргүзүлдү. Конференцияда ийгилик жараткан инсандар өз тажрыйбалары менен бөлүшүп, 21-кылымдын керектүү кесиптери тууралуу маалыматтарды берди. Иш-чаранын максаты жаштардын аң сезимин жогорулатуу, дүйнөгө болгон көз карашын өнүктүрүү жана жаш муундарды жарандык коомго активдештирүү болуп саналат. Эске салсак, бул иш-чара жыл сайын Youth of Osh коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулуп келет. Быйылкы жылы биз санарип дүйнөсүндө бирге бол деген уран менен 21-кылымдын кесиптери тууралуу айтып берели деп бүгүн ошол жаштар камп уюштуруп жатабыз. Бүгүн 21-кылымда жаңы кесиптер пайда болгон жана ал пока университеттерде окулбайт, бирок алар аябай бүгүнкү эмгек базарында талап кылынат. Ошондуктан биз ошол кесиптерди каяктан окуса болот жана кайсы кесиптер талапта деген профессиялык жактан ориентация дагы болуп эсептелинет. Ушундай бир жаштарга арналган площадка дейбизби, айтор ушундай площадкалар көп болсо, анткени бул жаштардын өзүнүн потенциалы болот го, ичинде жүрөгүндө катып турган, анан бирок ача албаган, мен негизи билбеген потенциалдарым көп экен эле. Ошондо мен өзүм спикерлер менен сүйлөшүп, суроо жооп негизи болгондо ошондо билгем.